Акын Жеңишбек Жумакадыр, добушуңузду сатпай, баарына каршы салыңыз. Саясат менен колбасынын эмнеден жасалганын билбегенде эч ким аралашпайт болчу. Бирок Кыргызстанда баары эле чоң болуп, эл башкаргысы келерин Акын Жеңишбек Жумакадыр айтып чыкты. Бул тууралуу маданият өкүлүнүн соц тармактагы баракчасына калтырган билдирүүсүнө шилтеме берип, Барометр билдирет. Акын татыктуулар жок эмес, бар. Бирок аралашып кеткени өкүнүчтүү экенин айтып, жарандарды шайлоого баруусуна үндөдү. Шайлоого барбай койбой, сөзсүз барыңыз. Бирок пайгамбарыбыз пара берүүчү да, пара алуучу да күнөөгө батат деген. Андыктан добушуңузду сатпай, кааласаңыз баарына каршы салыңыз деген оюн айтты. Жеңишбек Жумакадыр шайлоого аттанып жаткан талапкерлердин көбү таанымал байлар экенине нааразы. Ананда жаңы жаш кадрлар ар бир партияга чачырап, чоңдордун саясий бет кабы болбой, биригип бир партия түзүп чыкса болмок деди. 5 жылы элдин акчасын жегени келе жатышат. Шайлоого чачкан акчасын тергени келе жатышат. Өзгөрүлбөс өлкөнүн өңдөрү келе жатышат. Баатыры маанас тарыхын билбестер келе жатышат, деп ырга салып чакырык жасады Акын. Булак Барометр чекиткейжи. Аалы Туткучев 6 миллион кыргыздын келечегин ойрон кылып, акысын жеп жуткандар баатыр экенсиңер, бали силерге. Төкмө Акын Аалы Туткучев өзүнүн интернет баракчасына төмөндөгөдөй ой толгоосун жазып чыкты. Бишкек ысык, балдар жүдөп кетти. Үй бүлөмдү жайлоого жөнөтүп, өзүм үйдө калдым. Тамак жасоону мындай кой, чай кайнатып иче албайт экенмин. Тилим сайраганы менен колумдан иш келбесин эми билдим. Муздаткычтагы томатты сууга чылап, туздан салып ичип алам. Үйдө тамак жасалбаганынан уламбы? Чымындар өлө баштады, байкуштар. Китеп окудум. Курсак ачында китепте мээге кирбей койду. Уктай берип башым ооруп чыкты. Менин үйдө калышыма жөжөлөр менен көчөттөр себепкер. Маал-маалы менен азыгын берүү керек. Аларга жем салып жатсам, аркаман дүп эттире бирөө коюп калды. 4 күндөн бери үйдө менден башка киши жок да. Чоочуп кетип карасам, корооз мени бир тээп, дагы муштумун түйүп турат. Жерде жаткан таяк менен бир чаптым. Чала жыгылып барып туруп кетти. Дагы бир чапсам, каккылыктап тооканага кирип чыкпай калды. Бүгүн 2 күн болду. Жем жебей, суу ичпей, тышка да чыкпай жатат. Сыягы катуу тийип калган окшойт. Чаппайт элем. Өткөндө балам менен кичинекей кызымды да тепкен эле. Коркуп калсын дедим. Бүгүн курсактын камын кылып, жумуртка терип келип кууруп көрдүм. Аракет кылса болот экен. Бирок жей албай кыйналдым. Көз алдыма таяк жеп жаткан корооз келип туруп алды. Атасын сабап, жумурткасын жеп жатканымдан уялдым. Короозго боорум ооруп, кечирим сурагым келди. Ал баары бир түшүнбөйт да. Айбандан кечирим сураган айбан дейт чыгаарсыз. Айбанда болсо ата болуп жатпайбы? Барып жаткан жеринен алып чыгып, алдына жем чачып суу койдум. Кекчил немеден бетер жебей басып кетти. Мен да басып кеттим. Терезеден аңдысам келип жем жей баштаптыр. Акыңды адал кыл деп мен да жумуртка менен өзөк жалгадым. Эл мени курч Акын деп ойлошот. Балким, ырымда курч болгонум менен жашоодо ушунчалык мокок экениме арданып, бир чети күлкүм келди. Билбейм, балким кемчиликтир, балким артыкчылыктыр. Бирок короозду бир чаап, акысын жеп алууга жүрөк тартпады. Ал эми 6 миллион кыргыздын келечегин ойрон кылып, акысын жеп жуткандар баатыр экенсиңер, бали силерге, дейт эл акыны. Булак чындык чекитмеди. Шайлоо убадалары космос. Ар бир шайлоочу 18.421 сом болот экен. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев өзүнүн Facebook баракчасынан төмөнкү пикирин билдирди. Калайык, элди кыдырып бүтүп калдым. Тоң району калды. Буйруса жакында баарыңарга пландарды айтам. Ага чейин кызыктар көп, тамаша да көп. Шайлоо убадалары космос. 380 шайлоочу бар айылга бир кандидат комбайн алып берем дептир. Баасы 7 миллион сом. Эсептесем ар бир шайлоочу 18.421 сом болот экен. Бул бери жагы эле. ФАП, бала бакча, мектеп, ойгойчу салып берем дегендеричи. Бир бала бакча бери дегенде эле 31 миллион сом. Кудайды карагыла. Бул алдоо, алданбагыла. Мунун баарын өкмөт гана сала алат. Калайык, соц тармак, экономика, жол буга өкмөттүн гана күчү жетет. Ишенбегиле, 1 километр асфальт жол 5 миллион сомдун айланасы. Бул да ички жолдор. Жолду такыр эч ким сала албайт өкмөттөн башка. Анан мени шайлабасаң, Кыргызстан жоголот, бүтөт дегенде жакаңы кармайсың да. Так что ушундай. Чыдабай кеттим, кечиргиле, деген ал өз сөзүндө. Булак Назарньюс чекиткейжи. Кыргыз генералдарынын шайлоо башталганы добуштары чыга баштады.
Шайлоо башталганы эбакта үнү бүтүп калган Куловдун үнү чыга баштады. Демократиянын түтүнү чыга электе эле полковник Кулов оозго алынып калган. ГКЧПнын убагында Акаев шымын булгап алганда Кулов суу куюп берип жууган. Ошондон эрдемсинген Феликең эрден түшпөй жүрүп, акыры мерден түшкөн. Түшкөндө да Акаевди жыгып түшөм деп, жыгылып алдында калып абакта жатты. Аны март төңкөрүшү камактан чыгарган. Бакиев менен тандем түзүп, өкмөт башчысына чейин жеткен. Премьер-министрдин мини-гестин жетекчиси болгуча бийлик төбөсүнөн төпөш уруп турду. Каккан казыктай эле төмөн кирип отурду. Аңгыча апрель төңкөрүшү болуп, култуңдап суурулуп чыкты. Жөнда суурулуп чыккан жок, саясий сайкалдарды ээрчитип чыкты. Эң биринчи мүмкүнчүлүк түзүлөөр менен алар жардан алыс түртүп кетти. Инфаркт болуп кала жаздаган Куловду ары бери жетелеп жүрүшүп, кайра өзүнө алып келишти окшойт. 2015-жылы шайлоо тамагын бууп, үнү чыкпай калган. Кайрадан добушу чыга баштады. Азимбек Келдибеков, Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Эльвира Сурабалдиева. Бул ирет чындык үчүн күрөшкөндөрдү азчылыкта калтырбайлы. Парламенттеги айрым депутаттар жана өкмөт тарабынан жеке кызыкчылыкты, бизнести коргогон демилгелер өтө көп болот. Аларга азыр Атамекен менен шайлоого аттанып жаткан саналуу депутаттар гана каршы туруп келди. Бирок чындык үчүн күрөшкөндөр азчылыкты түзүп, мындан улам элге каршы мыйзамдар өтүп кетип жатат. Бул тууралуу Атамекен партиясынан депутаттыкка талапкер Эльвира Сурабалдиева сокулуктагы тургундар менен жолугушууда билдирди. Көп нерселер телевизордон көрсөтүлбөйт, элге көрүнбөйт. Акыркы 3 жылда өкмөт кээ бир депутаттар тарабынан өз бизнесин, жеке менчигин коргогон мыйзамдар келип жатты. Ошол мыйзамдарга Рыскелди Момбеков, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Эмиль Токтошов сыяктуу депутаттар менен чогуу каршы турдук. Бирок биз азчылык болуп атабыз. Мисалы 2,5 миллиард сомду кечип салуу сунушун жогорку кеңешке 3 жолу алып келишти. Кимдин акчасы десек, ал 90-жылдары приватизацияга кеткен ишканалардын мамлекет алдындагы карызы экен. Эмнеге элдин кредит кетишпейт? Жарандарыбыз 100 миң, 150 миң сом үчүн өз жанын кыйып жатпайбы? А биз мандатына, тааныш билишине, жамынгандардын карызын кечишибиз керек. Макул болуп коюңуз деп кабинетибизге канча жолу келишти. Көп маселелер ачыкка чыкпай калат. Бирок биз дайым каршы туруп келебиз, деди Сурабалдиева. Анын айтымында ар бир шайлоочу кабинкага кирип, тандоо жасаар алдында өлкөнүн өткөнүн, кечеги пандемияны, балдардын келечегин таразага коюп, туура чечим кабыл алышы керек. Добушун саткандарды сындагым келбейт. Ар бир адамдын өз абийири болот. Бирок партиялардын тизмелерин карап чыгыңыздар. Тизмеде 30 жылдан бери мамлекетти тоногондор жокпу? 30 жылдан бери бийликтин ар кайсы бутагында отургандар жокпу? Бар болсо ойлонуңуздар. Мурдагы транспорт министрлеринен 5-өө аттаныптыр. А жолдорубуздун абалын билесиздер. Саламаттыкты сактоо тармагын сазга батырган менеджерлер да кайра келатышат. Атамекенде андай адамдар жок. Тизмеге элдин элегинен өткөндөр кирген, деди Сурабалдиева. Атамекен социалисттик партиясынын үгүт кербени Талас, Ысык көлдү кыдырып, Чүй өрөөнүнө сапар тартты. Атамекен партиясы 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого Жанар Акаев баштап барат. Алдыңкы тизмеде Тилек Токтагазиев, Эльвира Сурабалдиева, Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков, Элдар Абакиров, Абдывахап Нурбаев жана башкалар бар. Оппозициялык партия жаңы дем программасын алып чыккан. Булак чындык чекит медиа. Кыргызстандык жигит Россияда депутаттыкка ат салышууда. Кыргызстандык Жанарбек Кодоев Справедливая Россия партиясынан Тюмень райондук думасынын депутаттыгына ат салышууда. Бул тууралуу Лимон чекиткейжи маалымат булагы жазып чыкты. Жанарбек 1973-жылы Токтогул шаарында төрөлгөн. Азыр ал Россияда, Тюмень облусунда жашайт. Тюмень мамлекеттик университетинин дене тарбия институтун аяктаган, бокс боюнча спорт чебери. 2015-жылдан бери Жанарбек Тюмендеги СК Катана ЖЧКсынын башкы директору болуп иштеп келген. 2019-жылдан бери Справедливая Россия партиясынын шаардык думанынын депутатынын жардамчысы болуп иштеген. Булак эркиндик чекит медиа. Ырча Айгерим Расул кызы жарандык позициясын билдирип, алдыдагы шайлоодо кайсы партияны колдой турганын айтты. Ал бул тууралуу Facebook баракчасына жазды. Урматтуу кыргыз элим, мен саясаттан алыс болгум келет. Бирок өлкөбүздөгү болуп жаткан көрүнүштөр ар бир жаранды кайдыгер калтырбайт. Мен дагы өзүмдүн жарандык позициямды айтууну туура көрдүм.
Көптөгөн партиялар жардама иретинде мага иш алып баралы деп жакшы суммаларды сунуш кылышты. Бирок мен акчага кызыкпай, арканды узун таштап эртеңки күнүбүздү, мамлекетибизди ойлоп, ушундай кырдаалда Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров түптөгөн мекенчил партиясын колдоону туура көрдүм. Бул партиядан 1 сом да калган жокмун. Ал силерге деле ачык айкын көрүнүп турат деп ойлойм. Акчага азгырылбай, чын дилибиз, жүрөгүбүз менен мекенибиз үчүн туура тандоо жүргүзөлү. Урматым менен Айгерим Расул кызы, деп жазды ал. Булак Фабула чекиткейчи.